Манас эпосуна келе турган болсок, деги эле кыргыздын турмушуна келе турган болсок, баш кыргызда ыйык, баш улук кыргызда. Ошол себептен башка байланыштуу кыргызда көп жөрөлгө бар. Ошол кыргызда башка байланыштуу көп жөрөлгөлөрдүн ичинде башты жана баш кийимди этияттаган. Өзгөчө өзү кийип жүргөн баш кийимди эч кимге эч убакта берген эмес. Унутпаңыздар. Албетте, жаңы болсо, атайын тартууласа, арнаса бул башка маселе. Бирок кимге тартуулап атат? Бул өзгөчө улуттуу маселе болгон. Мен дагы өзгөчө чет элдиктерге ушул баш кийимди берүү бираз көңүлүмө толо бербейт. Анткени мана кай жерде болбосун, ал сен берген буюмуңду аздек тутуп берип жатсаң, ал ошондой аздектелип каралабы? Ошол аздек буюм катары кабылдайбы деген суроону ойлонуш керек. Анткени ал буюм жогоруда айткандай таштанды да калбаш керек. Ошол себептен баш кийим берүүдө этиятташыбыз керек. Камчы берүүнүн негизги жөрөлгөсү бул баш көз бол. Башкача айтканда, көчмөндүктүн символунда башчы болуунун, журт башчы, жетекчи болуунун символу катары камчы берүүгө мен анчалык олуттуу маселе болбостур. Анын ыгы менен кимге берип жатат, ошого жараша берсе. Ал эми Манас эпосуна келе турган болсок, Манас эпосунда арнайы атайылап ошого тартуу кылган бөрк, тебетей берген учурлар көп кездешет да.